Акыркы 10 жылда кыргыз киносу бир топ өнүгүү өзгөрүүгө дуушар болду. Фильмдер биринин аркасынан бири тартылып гана тим болбостон бир топ дүйнөлүк кинофестивалдарда барандуу сыйлыктарга ээ болду. Ошону менен катар эле кыргыз киносун дагы да жайылтуу өнүктүрүү максатында Ак Элбирс киносыйлыгы башында турган Кыргызстан кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү, Бир дүйнө үмүт жана башка ушул сыяктуу бир топ кинофестивалдар уюштурулуп келет. Ал эми быйыл бул кинофестивалдардын катарына биринчи эл аралык Бишкек кинофестивалы кошулду. Бул албетте кино тармагында болгон эң чоң жетишкендик жана эң чоң жаңылык болуп эсептелинет. Кинотеатр программабызда дал ушул фестиваль жөнүндө сөз кылабыз. Биринчи эл аралык Бишкек кинофестивалына кимдер катышты? Фестивалдын жүрүшүндө эмнелер болду? Кимдер жеңишке жетти? Мына ушунун баары бүгүнкү биздин программабызда. Фестивалдын салтанаттуу ачылыш аземи кино тармагынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн көк түстөгү асман килеминен өтүүсү менен башталды. Килемдин асман аталганы да бекеринен эмес. Бул кыргыз киносунун жыл сайын өнүгүп, бийик деңгээлге чыгып бара жаткандыгынын жышааны. Иш-чарага бийлик өкүлдөрү жана Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Иран, Түркия, Канада, Италия, Франция, Сербия, Индия, Орусия, Тоолуу Алтай, Корея, Япония, Эстония, Грузия, Германия, Венгрия, Тунис, Кытай, Америка Кошмо Штаты, Вьетнам, Швейцария жана башка өлкөлөрдүн белгилүү кино ишмерлери жана кыргыз кино ишмерлери, ошондой эле кино сүйүүчүлөр катышышты. Фестивалга катышкан фильмдер эки тармакка бөлүнүп каралды. Биринчиси улуттук сынак болуп, ага кыргыз режиссерлорунун 8 толук метраждуу көркөм тасмасы катышса, экинчи эл аралык сынакка жалпы 10 толук метраждуу көркөм тасма атсалышты. Ал эми бул фильмдерди көрүп, калыс баасын берүү үчүн Түркиянын белгилүү кино режиссеру жана сценаристи Семих Каплан уулу, сингапурлук кинокритик Филипп Чо, румыниялык киносынчы, акын, журналист Елена Дульгеру, Азия киносу академиясынын менеджери, Пусан кино форумунун жана Корей тасмаларынын ретроспективасы боюнча адис Парк Сун Ян жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлсара Ажибековадан турган эл аралык калыстар тобу түзүлгөн. Биринчи Бишкек эл аралык кинофестивалынын алкагында жасалма интеллект жана кино, актерлук чеберчилик, виртуалдык чындык жана кино, бөлүштүрүү рыногунун заманбап шарттары жана башка темаларда мастер-класстар, Борбор Азия кино режиссерлору үчүн питчинг, түрк киносунун жумалыгы уюштурулду. Бул фестиваль белгилүү кыргыз жазуучусу, кыргыз киносунун өнүгүшүнө өз салымын кошкон Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган. Фестивалдын алкагында жазуучунун чыгармаларынын негизинде тартылган тасмалардын ретроспективдүү көрсөтүүлөрү көрсөтүлүп, Айтматов жана кино деп аталган форум уюштурулду. Форумдун катышуучулары жазуучунун прозасынын адаптациясына токтолушуп, кинорежиссерлор жакынкы жылдарда жазуучунун чыгармаларынын негизинде тарта турган жаңы тасмалардын долбоорлорун сунушташты. Ошондой эле фестивалга кадырлуу конок катары Чыңгыз Айтматовдун Делбирим чыгармасынын негизинде 1977 жылы түрк режиссеру Атыф Йылмаз тарткан Кызыл жоолук жалжалым фильминде Аселдин ролун аткарган белгилүү түрк актрисасы Түркан Шорай чакырылган. Sevilen yazar Cengiz Aytmatov'un memleketine geldiğim için gerçekten çok mutluyum.
Түрк дүйнөсүнүн эң мындай тандалган өлкөсүнө келип, мен сиздер менен учурашып турганыма, Чыңгыз Айтматовдун жеринде болуп турганыма аябай кубанычтамын дейт. Ал эми фестивалдын жабылуу аземинде жеңүүчүлөр аныкталып, сыйлыктар тапшырылды. Улуттук сынак боюнча эң мыкты тасма сыйлыгын режиссер Бакыт Мукул тарткан акыркы көч тасмасы алды. The best film of the national competition of the Bishkek International Film Festival. Bu tasma 2020 yıl çıkan pandemiya uçurunda çıkıp kalgan. Бирок ошо 6 континент бүт кыдырып чыкты да. Өзгөчө Южный Американы аябай көп кыдырды, Азия өлкөлөрүн да кыдырды. Толук 6 континент жакшы кыдырды. Ошонун ичинен бир бул 50ге жакындап калды бул сыйлык. Кыргызстандагы сыйлыгыбыз менен ушундай башка сыйлыктарды көп алдык. Актер деген сыйлыкты, сценарий деген сыйлыктарды алып аттык. Анан эми негизи эң эле сүйүнгөнүбүз ал башка жактан алган сыйлык башка. Өз жериңден кичинекей нерсе алсаң да бул аябай жакшы деп эсептейм. Нурлан Кудушбекович, чоң рахмат. Ал эми мыкты режиссер сыйлыгы Айбек Дайырбековго Эрмен жыты фильми үчүн ыйгарылды. Бул Эрмен жыты тасмасынын 22-нчи сыйлыгы дейм, жаңылбасам. Ушу баардык сыйлыктарды кошкондон мен кубанганым бүгүн бул жерде мен ошо кыздарым кошо келген, кыздарым көрдү да. Мен үчүн ошол өтө баалуу. Кыздарым көрдү, ата-энем көрдү. Ол кандай десем, өтөн жерде ал жерде адистер эми бул кандай десем, Кыргызстанда берилди деген ат эле болбосо, калыстар тобу 5 кишиден турат, алардын 4-өсү чет өлкөлүк калыстар тобу экен. Ошондуктан ошондо деле болуп эле чет өлкөлүктөрдүн берген баасы болуп калды да. Эмиль Атагелдиевдин Гөл фильминде роль жараткан Кыргыз Республикасынын эл артисти, режиссер, сценарист Артыкбай Сүйүндүков мыкты актер номинациясына ээ болду. Эң мыкты номинациянын жеңүүчүсү Артыкбай Сүйүндүков. Артыкбай Сүйүндүков. Бул уже экинчи сыйлык актерлук үчүн. Кумар фильминде башкы ролду аткаргам. Эң мыкты актер деп. Негизи мен өзүм актер эмесмин, режиссермун. Бирок режиссер да актерлук черекчилигин билиш керек, сезиш керек. Ошондо актерлор менен дагы жакшыраак сүйлөшө алат дейм. Режиссер актерлук ролду аткарганда толук актер болуш керек. Режиссер эмне десе, ошо режиссердун оюн эмне кылган жатат, баардыгына баш ийиш керек. Антпесе мен өзүм режиссермун, мен кыйынмын, сен эмне деп атасың деген болбойт. Актер деген бул чоң кандайдыр зор кесип, психологиялык. Ошон үчүн кандай мыкты актер болбосун, режиссердун оюнан чыкпаш керек. Анткени фильм ошо режиссердун оюнда. Ошо баарлыгы режиссердун оюн кандайдыр эмне каалаганын түшүнгөнгө аракет кылса, ошондо фильм мыкты болушу үчүн мыкты болушу мүмкүн да.
Ал эми Артыкбай Сүйүндүковдун Шамбала фильминин оператору Акжол Бекболотов мыкты оператор сыйлыгын жеңип алса, Калыстардын атайын сыйлыгы Сагынбай Манасчы фильминин режиссеру Эрнест Абдыжапаровго ыйгарылды. Çok rahmat, bu sıylık Sagınbay Ataf'ta bir 150 yıl boyu içine tanrıba gelgeninin bir çok belirsi Sagınbay Ataf'ta çok tazim. Фестивалдын эл аралык сынак бөлүгүндө эң мыкты фильм номинациясы Өзбекстандын режиссеру Шакир Халиковдун Жекшемби фильмине ыйгарылды. Baribir buzib tashlasa kerak. Bitta cho'piga tegib ko'rsinchi. Ал эми мыкты режиссер сыйлыгын кыргыз режиссеру Актан Арым Кубат Эсимде фильми үчүн жеңип алды. Жюриге чоң рахмат. Чарли Чаплин дегенине өтө кубанычтамын. Чарли Чаплин деген себеби бул эсимдеги каарман сүйлөбөйт да. Ошон үчүн Чарли Чаплинди койбош керек. Biz негизи көп жылдан бери эңсеп жүргөнбүз да, ушундай бир чоң фестиваль болсо экен деп да. Анткени Советтер Союзунун убагында да биздин өзүбүздүн чоң фестивалыбыз жок болчу да. А эгемендик болгондон кийин бар болчу эми жанагы кыска метраждуу кинолордун фестивали деген. Бирок момунда эл аралык чоң фестиваль биринчи жолу өтүп атат. Анан фестивалыбыз ошо майлуу сүттүү болсун. Бу жерден эми өкмөткө чоң рахмат айтып кетиш керек да, анткени ошол бүт баарын ошо биздин министрлик каржылап атат да. Ошон үчүн Алтынбек Аскаровичке да рахмат деп кетейин. Анткени ал киши болбой эле биздин чөйрөдөн да актер, анан кинону жакшы көргөн киши. Анан ошон үчүн менимче бул киши ошол бүт күчүн жумшады болуш керек бул фестиваль болсун деп. Анан кийин мен жана сахнадан айттым го. Бул жаш балдар жасаганыма өтө кубанычтымын. Анткени мен дайым ойлочумун да, бул балдар качан бутуна туруп качан бирдеме жасайт болду экен деп да. Мен үчүн аябай жакшы деп баалайм да фестивалды. Филипп Че деген өтө белгилүү кинокритик. Бул негизи менин тасмаларымдын баарын билет да. Анан кийин жанагы Чарли Чаплин дегени менимче бул эсимде менен байланыштуу эмес болуш керек. Анткени ошол Света Кетедемде аппендич алыш го өзү каарманчы. Анан кийин мүмкүн бул эсимде мен такыр үнүн чыгарбайм да. Мүмкүн ошон үчүн мен кыргыздын Чарли Чаплин деп аткандыр. Мен үчүн мындай салыштырма өтө мага кубанычтуу болуп калды да. Анткени мен ошол башкы каармандын кандай болушун баягы сценарийде да жазып, анан кийин өзүм дагы баягы сезип турам да, кандай кээ бирде актерлорго толугу менен түшүндүрө албай да каласың. Анан көбүнчө сценарийлерин мен өзүмдүн баягы мүнөзүмө ылайыктап жаздырам да. Ошон үчүн мен ойлойм өзүм эле ылайыктуу болуш керекмин депчи. Анан негизи менин каармандарым жөнөкөй кишилер да. Тасмам деле ошол баягы болуп аткан, бизди тегереп аткан жашоо жөнүндө. Ошон үчүн мен ойлойм мага окшогон мындай карапайым сыяктуу актер болуш керек го деп ойлойм да. Кыйын, албетте кыйын. Тартылсаң деле кыйын, тартылбасаң деле кыйын. Анан бул дагы бир жакшы жери бизде монитор бар да. Илгери мен баягы пленкага тартып калган режиссерлордун, анда эми биз эми өтө кыйын болчу. Анткени эмне тартып атканын билчү эмеспиз да. А мында ар бир дубльдан кийин барып карайсың. Анан кийин өзүң баягы кемчилик жерлериң болсо оңдоп коесуң. Анан дагы бир жери эч ким багасын айта албайт. Болду, жакшы болду десе баары макул жакшы болуптур деп берет да. Ошондой эле мыкты актриса номинациясы алтайлык режиссер Михаил Кулунаковдун Чыйыр тасмасында роль жараткан Лия Санага ыйгарылды.
Ну что, опять уснул? Да. Дуйдахпына, ем көрөтө. Кимдеди? Летаргический сон. Вова, летаргический. Мы приехали сюда с фильмом. Это первый алтайский фильм, полнометражный. Вообще самый-самый первый. Это самое первое кино. И для нас это очень такой большой шаг. И нам очень приятно, что нас здесь видят, отмечают, поддерживают. Большое спасибо. Впечатления от кинофестиваля очень хорошие. Подготовка, вообще уровень кинофестиваля очень на хорошем уровне. Все очень продумано, молодцы организаторы, большое спасибо им, и все очень хорошо. Алеме Қалыстар тобунун атайын сыйлыгы Айкай фильм үчүн казакстандык режиссер Кенжебек Шайкаковго берилди. Мен өте қуаныштымын осындай үлкен жүлдені арнайы сыйлықты беріп жатқандарыңызға. Бұл фестивальдің ғұмыры ұзақ болсын деп тілеп келдік, және солай болады деп ойлаймын. Құтты болсын, фестиваль жасай берсін. Колдон келсе фестивальга катышып ат салышкан фильмдердин бардыгына сыйлык тапшырган келет. Анткени бир фильмди тартуу үчүн канча киши эмгек жумшап, чекеден терин агызып, көз майын коротуп, бир муштумдай түйүлүп, биз азыр көрүп жаткан кино тасмаларды жаратышат. Ушунча акчаны эмне кылабыз? Эмне кылмак элек, оокат кылабыз. Мен балдар менен нормальный квартираламда жашайм. Сен өзүң кызык экенсиң. Эгер акчан ээси келип калса эмне дейсиң? Jamil! Jamil! Амен берген, уктуңбу? Кайчы? Мен баарына берет элем. Баарынын өзгөчөлүгү бар да. Кайталангыс өзгөчөлүгү бар. Бири-бирине окшошпойт. Ошон үчүн мен элибизди куттуктагым келет. Ушунча таланттарыбыз менен, ушунча кино менен жашаган, бүт баарын таштап коюп, ушул чыгармачылык деп, ушу мен бирдеме айтып калайын деп, бул турмушта бир өзүмдүн бир көз карашымды элдерге көрсөтөйүн деп аракет кылган жаштар. Мен куттуктагым келет. Ушундай таланттарды Кудай кут кылсын. Ушулар ойлогон максаттарына, ушу өзүнүн ар жакта алоолонуп күйүп аткан отун бизге тартуулаганга мүмкүнчүлүк берилсин, Кудайым. Фестивалдын эң башкы максаты улуттук кинонун кадыр-баркын бекемдөө, ата мекендик мыкты кино чыгармаларды жайылтуу, бүткүл кинематографисттердин ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө болуп саналат. Бул фестиваль президент Садыр Жапаровдун улуттук киноиндустрияны өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын кинематографиясын мындан ары өркүндөтүү тутумун жөнгө салуу жарлыгынын негизинде уюштурулуп, Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналды. Кийинки программадан көрүшкөнчө саламатта туруңуз.